Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен кайрадан биз сиздерге сатыла турган производитель кочкорлорду көрсөтүп беребиз. Тагыраагы айтканда осеменитель. Мыногу көрсөтүп турган эки кочкор бар. Мына жоон чолпу. Мына кочкорду көрсөтүп беребиз. Мына көрүп атасыздар. Өтө кочкорлуу курс кочкор экен. Анан экинчиси мына кара кочкор туугандар. Экөөсүнүн тең линиясы бар. Жакшы королордон чыккан. Кимде ким мындайча айтканда менде кой бар, бирок гени жакшы кочкор керек десеңиздер, мына ушул видеобузду аягына чейин көрүңүздөр. Баштайын биринчи кезекте. Учурда мен Чүй облусундамын. Бишкек шаарынын өйдө тарабында билесиздер, Байтиктин өйдөсүндө Кашка суу деген айыл бар. Мына ушул айылдабыз туугандар биз. Биринчи кезекте мына кара кочкор. Анан бул чоң, өтө жоон жолпу кочкор бар. Чынын айтканда ким кандай көрүп атат билбедим. Ушул кочкор мындай торпок сымал өтө жоон экен да. Жактын узундугу баягы грубый тип бар го. Грубый тип биздин стереотипный кочкорлор бар го, арашандын. Буттары дагы өтө жоон болгон мындай. Жоон мындай торпоктукундай жоон болгон. Жактары мына астыңкы жактары узун болгон типтен экен мына. Грубый тип. Мынау кара кочкор болсо канттагы Тимур байкенин коросунан чыккан экен, Тимур Турумбетовдун. Азыр мен сиздерге бир четтен азыр түшүндүрүп берем буйруса. Келиңиздер, мына кочкордон баштайын. Бул кочкор кимде ким арашан багып жүргөн болсо, Беловодскийде Асылбек деген байкебизди билесиздер. Мына ушул кишиден сатып алышкан экен бул кочкорду. Колдонуп бүтүп өзүнүн кыздары чоңоюптур, эми кочкор сатылат экен. Тиши төгөрөк тиш. Тагыраак айтканда 8 тиштен өтүп баратат экен туугандар. Сен можете биз 8 тиш жаңы жарган, эми бирок азыр мезгилде 8 тиш. Бою минималдуу десептейли, минималдуу бою метр экен. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Азыр жоонуктарын көрсөтөм. Өзү кочкор жашы чоңойгон сайын куйруктары бир аз түшүнгө боло баштайт. Бирок мына жүн пух, разрезтери менен эми кочкордун кайерине карайсыздар сиздер. Биринчи кезекте азыр башы, мына башы, башынын жанында кулагы. Мына кулагы 20 гарантия бар. Можете быть 21 чыгат кулагычы, бирок башы өтө чоң экен. Мына жак узундугун көрүп коюңуздар, мындай болчу. Мына. Мына. Меники примерно ушул колум 19 чыгат да, меники ушулчу. Минимал десептегенде кеде 20 чыгып калат. Мына ушундай туугандар. Кулак башын көрдүңүздөр. Экинчи кезек эми өңү. Мына таза өңү мына бул жерде. Мындай өңдө экен. Анан эми жоондуктарына караңыздар. Көкүрөктөгү жерден мына жүлүнгө чейинки часть эң салмактуу берчү жери. Квадратный жоон, курсактуу, кабыргалуу. Андан кийин буттарын өтөйлү. Буттары мына туягы торпоктун туягындай эле жаман чоң экен. Мына көрүп атасыздарбы? Буттарын жоондугун мен кармап көрсөтөм азыр. Мына арткыларын көрүп коюңуздар. Мындай өтө жоон кочкор экен. Боюда как минимум метр бар, сыргасы бар. Анан төштү. Төштөрүн бир четтен өзүңүздөр көрүп алсаңыздар болот. Туугандар, мен эми маалыматты бердим. Асылбек байкенин коросунан чыккан экен. Асылбек байке ким дебейсиздерби? Таныбагандарга мына Александровкада Мухаммед Шариповдун досу экөөсү өтө көп жүрөт. Ошо кишинин жанынан көргөндөр көп. Асылбек байке деле мурунтан бери кой багат. Мына. Ушул кочкор туугандар. Мына ушул кочкорлугу курч экен. Ал эми мына кочкорго кайтып келели. Мунун баасын айтып коеюн, мунун баасы 150 000 сом экен туугандар. Мунун баасы 150 000 сом. Бирок бул кочкордун мен сөөгүнө баа бердим, ачыгын айтканда. Өзүм айтканда жагын узундугу, мынагу мордалардын мына жерлеринин жоондугу, анан сөök как квадратный деп коет го, кабыргалуу экен дейт. Курсактуу экен деп айтат кээ бир жактарда. Сөөгү жоон экен деп айтат. Вот мына ширина. Мына кочкорго келебиз эми. Тимур Турумбетовдун коросунан чыккан экен. Баягы баары Тимур дешет го. Ошол кишинин коросунан чыккан экен. Ошол кишинин коросунан чыккан экен, бул жакта сатып алган экен негизи кочкорду. Биз кайсы кочкордун баласы экенин унутуп калдык дейт. Эсибизде калбай калыптыр дейт.
Бирок ошо кишинин коросуна чыккан экен. Можете биз Широкинин баласы деди эле же Фокустун бир тууганчыгы деди эле дейт, ушуну унуттук дейт. Эми өзүңүздөр такташып чалышасыздар. Бирок мен Широкинин экстерьерине окшотуп кеттим бир аз. Бул кочкор 6 тиште да? 6 тиш экен бул кочкор. 6 тиш. Примерно бою 95 плюс. Бою 95 плюс. Көзүнүн уровень, кулагы 20дай көрүндү. Может быть 19-20 как минимум. Мына куйругу. Куйрук стандартка жоо берет. Өтө жакшы куйруктардын бири болгондо да. Ана. И буттары мына. И бул дагы билимсизден курсактуу кочкор мына. Курсактуу болуп, желкеси түз, курсактуу болуп турат. Кууш эмес. Тимур байкенин өзү билесиздер, Тимуровский тип ушундай болот. Өтө күчтүү гарбонос болбойт. Ну как-то многу мурдулардын айранасы мындай, негедир мындай грубый тип болот да. Мына ушундай туугандар. Бул кочкордун баасы 100 000 сом экен. Бишкектин өйдө тарабында Байтик айылынын өйдөсүндө Кашкасуу деген Байтиктин эле өйдөсү. Ушул жерге келип, көрүп, короодон көрүп алсаңыздар болот. Эки кочкор сатыкка койду. Биз бошотуп көрсөтөйүк десек, мына кочкор чатак экен мен өзү. Башка кочкорду жанына жолотпойт экен, сүзөт экен. Ну как-то кой менен көп жүргөнү производитель экен, мынодон да билинип атат, билесиздер. Мына ушул кочкор туугандар. Машалла, бирок жоонуктар күчтүү экен ушул кочкор. Мына бүткүн жоонуктар. Машалла. Мына эми сиздер бетиндеги тазалыктарды могу жерде мен сиздерге жакындатып көрсөтүп берип атам. Эми көрүп алыңыздар. Мына ушул кочкор. Кара кочкор мына бул. Бул 100 000 сом, бул 150 000 сом. Экран астында номерлерге чалып, байланышып, сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар.